Бүгүн биз Кара Суу айылында ат адамдын канаты демекчи. Илгертен ата бабаларыбыз атты таптап кастарлап багып келишкен. Ал эми бүгүн биздин дал ушул берүүбүздө ат тууралуу жана ошондой эле атты таптап баккан сайыпкер тууралуу болмокчу. Андыктан биз менен бир болуңуздар. Жүрөгү чалтыр суусун жутар. Соңку жылдары улуттук көк бөрү оюнуна коомчулуктун кызыгуусу күч. Буга байланыштуу элетте ат таптап саяпкерлик өнөрдү аркалагандар көп. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы Улан Садыралиев 1 жылдан бери таза кандуу кыргыз жылкысын көк бөрүгө таптап келет. Бул ат ушул айылдын эле аты болчу. Ушу 1 жыл болду алганыма. Ошо 1 жылдан бери көчтөй өзүм багам, өзүм таптайм, өзүм суутам. Балдар чабат. Sen былтыр кыштай айыл өкмөттүн районунда бар анан тышкары Бишкекке Кыргызстан боюнча 83 аралык той болгон, оюн болгон, ошол жерге барып чабылып келди. Сыртка чыкканда ошо Жалал Абадка жакшы бир чоң оюнга барып тойго барып келдик Норузга. Аякка чабылып келди. Каарманыбыз таптап жүргөн белеги Гергашка кыйла жеңиштерди командасына алып келгени далил. Байыртадан кыргыз жигиттери аттын кулагы менен тең ойноп, такымга улак басып, аргымак үстүндө эреңишке түшкөн. Каарманыбыздын Гергашкасын ойноткон көк бөрүүчүбүз бул аргымактан дагы үмүтүбүз чоң дейт. Мен ошол кичинемден кызыгам улакка. Ошол негизинен ат минип, аттын жанында жүрүп улак чапкан жагат. Бул ат такылдуу. Улак чабуулчунуку ошол ат ойнойт да. Главный ошол ат улак алганда ошол чыгып кеткени, күлүктүгү да бар. Ошол учурда ургучтугу да бар. Чабуулдан коргонуудан кайра чабуулга өтүп кете бергенге да жарайт. Саяпкердин айтымында багууда турган атты катуу тердетип чабууга болбойт. Эгер дароо эле атты узакка чапса, ат күйүгүп калышы мүмкүн. Жем берүүнүн сугаруунун дагы өзүнүн эреже тартиби бар. Ал эми атты табына келтирип көк бөрүгө даярдоонун дагы түйшүгү күч. Аттардын негизи баягы көк бөрүгө даярдаганда эң башкысы баягы сууту керек да. Адамдай эле баягы канчалык тренировка болсо, өздөрүнүн оюнуна жеңил болот, күлүк болот дегендей. Ар бир аттын сууту ар кандай. Мисалы бирөөнө баягы узагыраак сууту керек. Ат адамдын канаты деп коет го. Ат сыйлаган жөө баспайт деген сөздөр бар го. Азгандай ошол баягы айтар элем ушу жаштарда аттарга кызыгып, ат багып, ат баккан жигит эл багат деп коет. Ат адамдын канаты кыргыз эли байыртадан эле жылкыларын баалап барктап келген. Азыркы учурда көк бөрүгө ат баккандардын саны жылдан жылга көбөйүүдө. Гергашка менен катарлаш жанында тапталып жаткан аргымактар бар. Каарманыбыздын ар бир күнү дал ушул аргымактар менен өтөт. Рыскелди Музратбек уулу, Калмурат Мейманбеков, Талас району.